Бүтүп элдер жан көчүп келиптыр. Бул жакта. Ушул үйлөр подвуку просрочка берилет. Моделдер азан-азан салып кетерет да ушинтип. Анан бизге заказ калбай калат, чыкпай калат дегендей да. Кордойго келип калды. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ооба да. Аэропорт Манасқа десеңиз, бул кайсыл район жигиттер? Saat 12 oldu жигиттер. Зарядым 74% kaldı. Zordo Yaberon deydi. Так жигиттер, бул жагы сум, бул жагы сум. Ассаламу алейкум жигиттер. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн бизде 24 март күнгө четверг. Жаман суук го. Өрүктөр гүлдөп көрдүңөр а? Күн суук. Üşüge alıp ketmesele. Moykaga bargım kelbey что-то. Күн суук. Нормально эле. Так жигиттер, чехол алып салдым. Өзүбүздүн группа бар, ошол жерге арзаныраак чыгып калды эле. Ошол жерден алып салып койдум. Мойкага баргым келбеди. Суукта. Машина жууганда жаман суук. Так жигиттер, печкени жагып койдум. 100% заряд менен чыктым. Пробегти нөлгө түшүрөм. Эмне үчүн? Себеби өткөнкү роликте комментарийлер келип жатты. Бир күндө 2 жолу зарядтайсың, заряды батылет түгөп калат. 600 сомдон зарядтасаң 1200 сом заряд кетет, зарядка акча коротосуң дегендер. Мен азыр үйдөн толтуруп чыктым. Үйдө 0-дөн 100гө чейин 60-70 сом менен толот деп уккам. Точно канча кетет билбеймин бирок. 100 сом менен толсо да үйдөн арзан да, зато. Азыр пробегти нөлгө түшүрдүм. Заряды 100, печкени жагып койдук. Бул машинанын эң көп расход кылганы ушул печка экен да. Бүгүн күн суук болгондуктан печкени жактык. Бүгүн кечке печка өчпөйт го дейм. Ушундай жигиттер, чехол кандай экен? Бул бушный эле. Өзүбүздүн группадан чыгып калды эле, алып салып койдум. Пока ушуну салып турайын деп. Бүгүн комментарийлерге жооп кылып, бүгүн кечке иштейбиз. Кечке айдаймын. Канча пробег жүрөм, канча процент заряд калат, жетпей калабы, дагы зарядтаймын, бул ушул тууралуу болот. Андыктан каналдан алыстабай тургула. Эгер каналга катталбай көрүп жаткан болсоңор, каналга катталып, былчытып, лайктан басып, ой пикириңерди комментарийге жазып койгула. Суроолор барбы дейт го бая тиктокто. Ошол сыяктуу суроолор барбы? Комментарийге жазгыла. 7:31 саат жигиттер. Так, коэффициент бар мен турган жерде. Экономду өчүрөбүз. Кечинде Аламидиндин ылдый жагында Г2 жакка баргам. Вообще ал жак жолдорду казып салыптыр, канализация киргизип ал жакта жүрө албайсың го. Плюс 70 менен жакын жерге барат экенбиз, мектепке барат экенбиз. Так, жигиттер, бул заказды аяктадык. 202 сом. Мага 200 сом берди. 5 коэффициент. Бул не деген? Мо коэффициент күйүп тура, бул 5 коэффициент берди. Комфорт плюс экен. Болгонду дагы. Прямо 1. О, чехолду салгандан бери өзүмдүн положениямды таппай атам. Могу неменин настройкасынчы, сиденья. Ар кандай жылдырып көрөм. Бир аз жүргөндөн кийин эле неудобный болот, кайра жылдырам, дагы неудобный болот. Кыскасы өзүм положениямды таппай эле койдум. Бүгүн кечке табам го дейм, ал жакка, бул жакка жылдырып атып. Азыр бул жактарда коэффициент күйүп турат. Бирок мага комфорт плюс менен 5 коэффициент заказ берди да. Комфорт плюс аласыңбы, комфорт аласыңбы, айырмасы жок, бирдей эле да. Себеби аз коэффициент күйүп турат. Комфорт алсаң коэффициент менен берет. Комфорт плюста 5 коэффициент берип атат, негедир билбейм. Негизи вообще-то
кайфсет күйіп жатқан жерде комфорт плюс болобу, комфорт болобу, бизнес болобу айырмасы жоқ. Кайфсет менен бериш керек болчу. Короче, жигиттер, бул заказ эмеге экен? Кордайга экен. Алейкум ассалам. Кордай таможня? Да. Бакир, можно сразу вам переведу сушки? Хорошо. Так, сколько там? 519 сом, да? 515. Вот, пожалуйста, QR-код. Нет, у меня сошки, Бакир. Ошки. Да. Так, жигиттер. 22 минут 519 сом. Ошентип деген Кордойга келип калды. Таможняга эми бул жерден заказ чыгабы же чыкпайбы, эми бир Кудай билет. Күтсөмбү же böyle ketip kalsamбы. Modeller azan salып kete берет да ушинтип. Анан бизге заказ калбай калат, чыкпай калат дегендей да. Бул жерден кандай заказ алат билбеймин. Мурда деген алды жака бар разворот кылып ошол жакта турчубуз да. Ал жагына аз жаап салып тур. Ал жака да барып тура албайсың. Только ушул жерде гана күтүш керек экен да. Эмеге 519 сом арзан чыгып калды комфорт плюска. Эмеден алдым да, Нижний Аларча жана объездныйдон, бул жагына бат эле, шаардын ичинде эмес. Эгер шаардын ичинде болгондо бир аз кымбатыраак болсо керек. Бул жактан арзан чыгып калды. Шаардын четинен алсам да, комфорт плюска сериона арзан болуп калды. Bir aydan beri Yandex мен Поле Чудес ойнойм го. Экинчи адреси көрсөтүлсө ушундай да. Заказды аласың, нар жагы белгисиз да. Качан барып наместан басканыңда Кордай. Салам. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ооба да. Аэропорт Манаска десеңиз? Мен де такси. Көрдүм, артка кеп токтодуңуз. Кандай иштер? Акырын Арендада? Жок, под выкуп. Выкуп канчага берип атат? Күнүгө 2300дөн. 3 жылга. Ооба. О, берди. Бул жактан берип атат го. Северная улица 3. Ал. Кеттиңби? Кеттим мен, шеф. Давай. Жакшы эле машина экенби? Сонун экен. Запчасть барбы бүт? Запчасть бар экен. Сиз неде, Яндексте же жөнүнө урасызбы? Мейлиңиз. Аха. Так. Комфорт менен заказ алдым, жигиттер. Бирок бул асты жагынан берди. Жана эле айттым го, Поле Чудес ойнойм деп. Азыр мага белгисиз да кайсы жака барат. Азыр барып бассам, кара эле таможняга десе. Алейкум ассалам. Бул жана объездныйдон өткөндөн кийин бул жагы дене сай. Биринчи остановканан токтодук. 12 минут 376 сом. Мага 400 сом берди. Рахмат. 8:58, почти 9 болуп калды саат. Бул жактардан заказ берсе жакшы болмок. Же урган бойдон центрге кетейинби? Плюс 10 менен. Алейкум ассалам. Так, жигиттер, Дордойго келип калдык. 6 минут 110 сом. Амай эшик жаппай коюптур да. Эми кайсыл тарапка барабыз? Комфорт менен.
10 minut көрсөтүп атат. Мен барганча отмена кылып салбаса эле. Отмена кылып салса да мейли, ыраазымын. Башка заказ алабыз ошол жактан. Дордойдон чыгып кетейин да. Жолду карап кой. Моя. Ушундай акчалар айланып атат, обороттор айланып атат, миллиондогон. Неге ушу жолду оңдоп койбойттар, а? Акча бар жерде заказ отмена болду. Акча бар жерде жолду жасалыш керек да. Аны акчаны айландырып башка жагын карабай койгон туура эмес го туугандар, а? Ак ботонон бери атат. Плюс 30 менен 8 минут подача. Пропускать еттим. Так, келечектен плюс 30 менен 9-дан 17 минут өттү саат. Келечекте жашагандар барбы? Комментарийге жазып койгула. Лайктан басып койгула. Так, Дордой барат экенбиз кайра эле. Моя. Салмасыңбы? Дордой Аберон дейт. 5 минут 142 сом. Тоғыздан 34 минут центрге заказ алдым. Остановка менен экен. Мындай экен. Buradan to'xtab o'tganmiz, andan ары дальше Сумга borат ekanmiz. 8 kilometr 22 minut. Salmasın. Так, жигиттер, бул жагыбыз гум, бул жагыбыз сум. Ушундай эле түшүп калды. 22 minut 307 сом. Мен банктан которуп бердим ага. Центрде коэффициент жок. Saat 10'dan 4 minut öttü. Zarar 80% kaldı. Peçke kandiyor işlep turganda. Taksometrede işlegeniz 6 zakaz 1333 som. Zakaz çok da bütçeklerimdeki 5 koeffisient komfort. Metaliva Frunze 9 minut 148 som. Komfort 5 koeffisient 1 minut deydi. Bastı. 8 minut 146 som. Center жактан чөтө заказды аз берип атат да. Азыр Орозбекова менен Улды көздөп баратам. Ленинградский жакка барып турайын, ошол жактан заказ күтүп. Мүмкүн ал жактан берип калат. Атак центрде экономду кошконго туура келип атат. Мен көп күтө албаймын. Заказ бат-баттан келип турса, иштеп жүрө берем. Маған жанагындай заказ жок. Күтүп отуруп калсам, баягындай заказды күтүп, YouTube көрүп, заказ келсе жасап коюп, кара YouTube көрүп отуруп иштегендер бар го. Мен андай эмес экен. Заказ жок эле болсо, иштегим келбей, настроение түшүп калат. Ошондуктан экономду кошуп жиберем да, көпкө күтүп калсам. Экономду кошпош үчүн Ылдый жакка түштүм. Бирок тагын деле заказ бербей жатат бул жактан деле. Яндекс, заказдар кайда кеткен? О. 4 минут. Поверните налево. Бул заказ Дордойго болбосо экен. Киевскийге келип калдык. 11 минут 168 сом. Спасибо за поездку. Мындай токтогондо дагы, заказ күткөндө дагы печка вообще өчкөн жок бүгүн. Саат 12 болду жигиттер. Зарядым 74% калды. Бүгүн күн суук, бүгүн заряд көп кете турган күн да. Ошондой болсо да 74 заряд калды, 74%.
Саламатсыздар. Опа, bu sımılda. Ey жигит, кандайсың? Алейкум ассалам. Так, жигиттер, 127 сом. Кайсыл районга келип калдым? Тапкыла. Бул кайсыл район, жигиттер? Тапкылачы. Бүт барын окшош кылып, стандарт кылып салып турда 1, 2, 3, 4, так 1, 2, 3, 4, 5 этаж экен. Бүтүп, элдер жаңы көчүп келип аттыр. Бар бул жакта. Ушул үйлөр под выкуп рассрочка берилет. Дейинби? Ана машина тууралуу жигиттер. Бул машинаны мен өзүм үчүн өзүм алдым. Силер аласыңарбы, албайсыңарбы, ал өзүңөрдүн оюңар, өзүңөрдүн каалооңар. Мен жөн гана алганымды айттым. Эгер силер да кызыгып алам десеңер, пожалуйста деп адресин койдум, достор. Бул жерде албагыла, бул алдап атат, антип атат, минтип атат, бул реклама кылып атат. Эртең реклама кылып бүткөндөн кийин санатага отуруп кетип калат деген комментарийлер келип атат. Мен комментарийге көптөлүк көңүл бурбайм, бирок окуймун, бүт баарын окуймун. Ошондуктан каалоо өзүңөрдө жигиттер. Кааласаңар аласыңар, кааласаңар албайсыңар, мен өзүм үчүн алдым. Эгер адресин койбосом, анда дагы сурайт болчусуңар. Кайсыл адресте, кандай алса болот, адресин бер, номерин бер деп кайра дагы сурайт болчусуңар. Вау, алгыла, жакшы экен. Алгыла деп мен силерден эметкеним жок. Просто каалоо өзүңөрдө жигиттер. Кааласаңар алгыла, кааласаңар албагыла. Өзүңөр ойлонгула, эсептегиле. Төлөй аласыңарбы, төлөй албайсыңарбы, эсептеп көргүлө. Эгер силер үчүн кымбат болуп калган болсо, анда албай эле койгула. Жок, нормальный эле, күндө ушундай арендада жүргөндөн көрө ушуну алсам өзүмө калат десеңер, анда алгыла, пожалуйста. Адресин да астына коюп койдум. Ömürgө келесиң, барына көнөсүң, жыгылып ыйлайсың, айла жок чыдайсың, от болуп жанасың, алооло өчөсүң, маңдайга жазганын баары бир көрөсүң, жашоого жаралып, баю балалык, чоңойсом экенде бул өмүр таянып, жаштыкка жетесиң, жалын от сезесиң, балалык айылынан алыстап кетесиң. Буйруп койгон тагдырыма не анча кайгырам да, жаңы күндөр жаңы жашоо, үмүтүм жандырам да, жалбырттап күйөсүң, жар бала сүйөсүң, жаш бойдон калчудай жайдаңдап жүрөсүң, жайылып кулачың, дос тууган курасың, тирилик деп жүрүп жешилет кубатың, ай жылдар агылып, байкатпай камынып, жолуңдан жолугат, буйруса карылып, бул өмүр бир келген, көз ирмем ирмелген, аттың ай жалганга, ким кетип ким келген, буйруп койгон тагдырыма не анча кайгырам да, жаңы күндөр жаңы жашоо, үмүтүм жандырам да. Ассаламу алейкум, кутмандуу таң достор. Бүгүн бизде 28 март, күнгө болсо пятница болуп калыптыр достор. Кече күнү абеткече 1808 сом иштеген. Ошол боюнча иштеген жок. Андан кийин заказ алып, эмеге барып келдим. Чалдыбарга барып келдим. Ал жака ооз ачырган жерге барып, анан кечинде кайра келдим. Кечегинки ролигибиздин темасы машина 100% заряд менен канча пробег жүрөт деген болчу. Ошондуктан кечинде кеч келгениме байланыштуу, кечинде эсептеме кылып отурбай кирип жатып алган болчумун. Анан мен үйгө келгенде
үйдөн дагы сайып толтурганымда аны кошпоймун. Менде 72% заряд менен келгем үйгө. Ошондо 72% зарядды эсептегенде эртең менен жумушка чыгып 100% заряд менен кечинде үйгө 12'de келдим Чалдыбардан. 12'ge чейин 250 пробег жүрүптүрмүн. Менде 25% запас калды да ошондо. Мен үйдөн толтурганды кошпойм, аны минус кылып салганымда. Карабалтага барганда 25% менен бардым. Кайра кайтканда 30% менен келдим. Барганда күндүз бардым, ошондуктан азыраак кетти. Кайра кайтканда Чалдыбарда кар жаап атты. Андан бери Карабалтага келгенден кийин жаан башталды. Шаарга жеткенче жаан, печка, дворник, кондер, фара бүт баары иштеп келди да. Ошондуктан көбүрөөк кетти. Жыйынтыгын айтайын достор. Бир заряд менен эртең менен толтуруп чыккан 100% заряд менен 250 км жүрдүм. Ошондо деген нар жагыбызда дагы 25% запас калып атат. Эгер ал жагын эме кылчу болсок, ошондо кечегиндей погодада кондер, печка, дворник эмелердин бүт баарын иштетип жүргөндө где-то бир 300'дүн айланасына жетет экен да, 300'дүн айланасында болуп калат экен пробег. Анан күн ачык күндөрү, күн жылуу күндөрү 350-400'ге жакын жүрөт окшойт. Бул электромобиль болгондуктан мунун запас ходасы аба ырайына сөзсүз байланыштуу болот. Ошондуктан ошол жагында эске аласыңар достор. Күн бүркөктө, жаан чачында көбүрөөк кетет, күн ачыкта азыраак кетет дегендей. Акырына чейин көңүл бөлүп көргөнүңөргө ыраазычылык билдирем. Барыңардын ишиңерге ийгилик. Көрүшкөнчө.